Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн мен сиздер үчүн эң пайдалуу болгон азыктардын бирин сунуштамакчымын. Бул албетте сиздер жакшы билген жаңгак. Эмне үчүн ар күнү жаңгак жешиңиз керек? Себеби бул азык сиздин ден соолугуңузду жакшыртат жана картаюуну дагы кечеңдетет. Организмге керектүү болгон, мисалы үчүн бизге 10 түрдүү керек нерсе бар болсо, жок дегенде 5-өсүн бере алат. Керегинче ошол себептүү колдон келишинче өзүңүздөр дагы балдарыңыздарга дагы жаңгак жедирип туруңуздар. Күнүмдүк нормасы 30 граммга чейин болот. Демек биз ушунча жаңгак жесек болот. Анан эми муну ошол ар бир жаңгакка мисалы салыштырып көрө турабыз. Мисалы грек жаңгагынан жегиз келсе, бул 5-7 данага чейин жесек болот бир күндө. Чоң адамдарга, жаш балдарга 2-3 деле жетиштүү болот. Эгерде сиз бразильский орех, Бразилия жаңгагын жегиңиз келсе, 1-2 дана жесеңиз жетиштүү болот бир күндө. Анткени мунун курамында буга чейинки видеолордо айтканымдай селендин үлүшү өтө көп. Мисалы сиз фисташка жегиңиз келсе, 20-30 дана, менимче 20 дана деле жетиштүү болот бир күнгө. Анан буларды кандай кылып жеш керек? Буларды кезектештирүү керек. Мисалы бүгүн фисташка жедиңизби, эртең грекский орех жеңиз, бүрсү күнү ошол эле айткан бразильский, андан кийин дагы башка жаңгактарды жесеңиздер жакшы болот. Анан жаңгакты кимдер жебеши керек, аны да айтып койбосок болбойт. Аллергиясы бар адамдарга сунушталбайт. Бирок ар бир эле аллергиясы бар адам ушул жаңгак жебей койбосун. Мисалы сиздин аллергияңыз бар болсо, жаңгак жеп көрүңүз, аллергия козголбосо, кыйналбасаңыз жей берсеңиз боло берет. Анткени себеби аллергия өтө көп нерседен болот да, тамак аштан дагы болот, абадан болот, дарыдан болот, өтө көп нерседен болот. Ошондуктан сизге чын эле бул керекпи, керек эмеспи, ошону дагы билип коюш керек. Анан дагы кимдерге болбойт? Салмагы көп болгон адамдарга азыраак сунушталат. Айтайын дегеним, мисалы бүгүн жедиңизби, эртең жебей туруңуз, андан кийинки күнү дагы жей берсеңиз боло берет. Анан айрым өнөкөт оорусу бар бейтаптар, мисалы үчүн креатинин нормадан ашча болгон бейтаптарга дагы жаңгак жеш сунушталбайт. Себеби бөйрөк начар иштеп баштагандан кийин ал айрыкча ушул микроэлементтерди сыртка чыгарышы кыйын болуп калат да. Ошолор канда топтолбош үчүн ашыкча жебейсиздер. Негизи эле жебейсиздер. Анан эми ушунча айттым, ушул азыктын өзгөчөлүктөрүн, мындайча айтканда жакшы өзгөчөлүктөрүн санап бербесем болбойт. Бул азыкты витамин ичкиси келген бейтаптар ичиш керек да. Мисалы үчүн витамин D ичсем болобу, магний ичсем болобу, кальций ичсем болобу, витамин С ичсем болобу деп ушинтип толтура нерсени сурашат да менен. Же болбосо кайсы витаминдерди ичишим керек иммунитетти көтөрүш үчүн деп сурагандар өтө көп болот. Ошолорго айтарым, иммунитетти көтөрүш үчүн, организмди витаминге байытыш үчүн сөзсүз түрдө ушул жаңгак жеш керек. Таблеткага ишенбей эле коюңуздар, анткени ал биз күткөндөй бизге керектүү болгон нерселерди бериши өтө кыйын болот. Берсе дагы аз үлүштө бериши мүмкүн. Ошондуктан ушундай табигый нерселер менен организмге керек болгон витаминдерди байыталы. Жаңгактын биздин денебиздин ар бир бөлүгүнө пайдалуу да, айрыкча кан тамырларыбызга, анткени курамында омега-3 аминокислоталары бар. Жана алар кан тамырларыбызды бекемдейт. Жана ошонун негизинде ошол жүрөк кан тамыр оорулары менен оорубайбыз. Ооруп жүргөндөр болсо, оорунун күчөшүнүн алды алынат. Адамдын картайышын кечеңдетет дегенимдин себеби дагы ушундан. Адамдын картайганын биз эмнеден билебиз? Адамдын картайганы бул жүзгө тырыш түшкөндөн же тиштер түшүп калгандан же чач агаргандан эмес, ошол кан тамырлардын бекемдигинен же болбосо ал атеросклероз болуп кеткендигинен ушул бааласак болот да. Ушул атеросклероздун пайда болушунун алдын алгыңыздар келсе, кан тамыр ийилчек болуп, дайым жаш жүрүңүздөр келсе, анда жаңгак жешиңиздер керек. Жана бул азык баары жакшы билгендей эс тутумду эми жакшыртат десек ашыкча болот, бирок ушунун начарлашынын алдын алып турат да. Ошол мээнин ар бир бөлүгүнө өзүнчө оң таасири бар. Ошол себептүү эс тутумду
жакшыртайлы десек дагы жешибиз керек. Бирок бир нерсени айтып коюш керек. Эгер эстөө мүмкүнчүлүгүңүздөр азайып жаткан болсо, муну жаңгак жеш менен толукташыңыздар кыйын. Муну китеп окуш менен толуктайсыздар. Же болбосо мээни кантип болсо дагы кыйнап иштетиш керек болуп калат да. Ошол жолу бар. Анан буга кошумча поддержка деп койсок болот да. Ошол максатта жаңгак жей бересиздер эсти тумообузга. Анан терибизге пайда, булчуңдарыбызга пайда, муундарга пайда. Анткенин себеби ушул дененин ар бир бөлүгү ошол эле витаминге муктаж, ошол эле микроэлементтерге муктаж. Аны болсо биз күнүмдүк тамак аш менен толукташыбыз кыйын. Бүгүнкү күндө ошол биздин тамак ашыбыз ошол өнүккөн менен начар жагына карап кетип атат да. Таамга эле көңүл бурулат дагы, пайдалуулугуна көңүл бурулбайт. Туз кошулат, шекер кошулат дегендей. Булардын үлүшү канчалык көбөйгөн сайын биздин ден соолугубузга зыяны арта берет да. Ошондуктан мурда жеп жүргөн эле тамактарды жей берген жакшы. Жаштыгыбыздан көндүм болгон. Анан мүмкүн болушунча жашылча салат дагы рационубузда көбүрөөк болгону жакшы. Анткени бул ошол сиздер жакшы билген ич катуу маселесин жоюп турат дагы. Жоон ичегибиздин микрофлорасы дагы жакшы иштеп, ал дагы иммунитетибизди байытып турат. Негизи бизге керектүүнү таблеткадан эмес, табияттан издеш керек да. Табиятта толтура ушундай жакшы нерселер бар. Анан эгерде ошол бөйрөгүм оорубасын десеңиздер, бөйрөгүмдө таш пайда болбосун десеңиздер, дагы жаңгак жешиңиздер керек. Анткени жана оксалаты деп коет, ушундай таш пайда боло турган заттар кальцийге караганда магний менен көбүрөөк мындай жатканда бирге алат да. Эгерде бизде магний жетишсиз болсо, ал көбүрөөк кальций менен байланышат дагы. Ошонун негизинде бөйрөктө таш пайда боло берет. Мунун алдын алыш үчүн магнийди байытыш керек организмге. Магний эмнеде бар? Дагы эле ушул жаңгакта бар. Жаңгакты көп жесек, магнийге организмде байытабыз дагы. Ошонун негизинде бөйрөгүбүздө таш пайда болбойт. Дененин башка бөлүктөрүндө дагы таш үйүп калбайт. Ушулардын алдын алыш үчүн дагы жаңгак жешибиз керек. Мен айрымдарын эле айтып өттүм. Чындыгында жаңгактын мындан дагы көбүрөөк артыкчылыктары бар, жакшы жактары бар. Жакында эле ушул селенге организмди байытып, калкан безибизди дагы жакшы иштетет деп буга чейинки видеолордун биринде айтып өттүм. Ошол себептүү баарыңыздарга поголовно деп коет го, сунуштайм. Өйдө айтылган адамдардан сырткары эле жей бериңиздер. Анан жеп жүргөндөр болсо комменттерге жазып коюңуздар. Жебесеңиздер дагы мен жей элекмин, эми жейин деп дагы жазсаңыздар жакшы болот. Суроолоруңуздарды дагы жаза бериңиздер. Кудайым буйрса, сиздерге ошол суроолоруңуздар боюнча видео даярдап калышым мүмкүн. Көбүнчө ошол суроолорду жооп кылып, Instagram жана TikTok баракчаларга жооп берип чыгарып атам. Ошол жактан көрүп алсаңыздар болот. Анан сөзсүз түрдө катталууну да унутпаңыздар. Подписацияны басып койсоңуздар эле катталып каласыздар. Жана кезектеги жакшы видеолор дагы көрүшүңүздөргө мүмкүнчүлүк болот. Анан албетте суранып кое берейин. Ошол лайк деген нерсе бар, ошону басып кое бериңиздер. Бул мага эмес, сиздер сыяктуу башка дагы көрүүчүлөрдүн көрүшүнө себеп болот дагы, жакшылыкты жайылткан болобуз. Анан жакшы билесиздер, гемодиализге жетпеңиз деп ушундай бир аталышта китеп чыгардым жакында. Китеп десе биз ушундай семиз китеп деп элестетебиз. Бирок көп сөздүүлүк бүгүнкү күндө өтө эле бир мындайча айтканда модадан калган десек дагы болот да. Эң керектүү маалыматтардын баарын жыйнап койгон. Бир эле өнөкөт бөйрөк тартуу боюнча кандай диета кылыш керек, кандай анализдер тапшырып туруш керек, кайсы врачтарга көрүнүш керек, кыскасы бөйрөк боюнча бардык маалыматтар ушул китепте бар. Сатып алгыңыздар келсе 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар.